Ушул каналга салым кошкондорго чоң рахмат. Мына жазын кышын каналыбызда суу бар. Суу менен камсыз болуп отурабыз. Сүйүнүп. Bir 6 жылдык бага бул, а? Тамыры эмне? Табышы баа кара гиластан болгон. Кара гиластан да. Ушул жерде bir 2-3 сотикте bir 20 баш гиласың бар экен бу жерде. Ошондой яны. Канча 100 миңге сатасың? Я, о жетпейт. Буга жетпей калды. Чаңдаштыруучусу барбы? Азыракта ошо чагаш. Чаңдаштыруучусу азыракпы? Туугандар, биз Кызылбулак деген жердебиз. Азыр сиздерге bir сон нерсени көрсөтөйүн. Бул бак кайрак жер болгон. Убагында бул жер 2-3 качка менен суу чыгып аткан да. Азыр достор, мына ушул турган тоону тешип, жалпы узундугу 800 метр, мына ушул тоо 600 метрге тешилген. 0,2 кубтук секундасыга мына ушул тоон тешкен канал болгон. Сиздерге ошону көрсөтөйүн деп атам. Мына ушул көрүнүп турган бак мурда 2-3 качка менен суу ичип аткан болсо, азыр эми жогоркусу бир насос менен иштейт, ылдыйкысы суу ичет жөн эле. Агын суу болуп калган. Азыр сиздерге көрсөтө турган мына ушул суу келгенден кийин эл кадимкидей жайрап эле жыргап калган да. 24 саат кышы жазы суу. Мына ушул тоону тешип өткөргөн. 22-жылы суу келди окшойт, биринчи жолу. Азыр секирип өтүп тартып көрсөтөйүн. Мына туугандар. Жаңыр атабычы. Бул алга кадамдын биринчи ишке ашырган иши ушул. Азыр мындан да чоң иштерди кылып атышат. Буга чейин ушул айыл, бияктан келген айыл, мотор менен суу ичет эле. Мынчалык бактарак жок болчу. Ушул планды ишке ашырган акаларыбыз үчүн чоң рахмат. Өтө сонун бир идеяны ишке ашырып койду. Мына туугандар, ошол туннель. Ушинтип сууну алып өткөн. Жаңырып чыгып атат. Эми ошол каналды берки беттен көрсөтөйүн. Ушул көрүнүп турган тоону мына жогорудан тешкен. Тешип бул өйүзгө алып өткөн. Өтүп ошол кызыл тоонун этегинен канал кеткен. Азыр ушул жүздөгөн гектар жерди ушул канал, Молдонез каналы суу менен камсыз кылып атат. Эми ошол каналдын уландысы катары кийинки проект алга кадам. Эки тоонун ортосунда ошол жер кадам жайдан Кызылкаяга карап тартылып жатат. Ошол ортосунда мына ортодон дарыя өтөт. Ошол жерге 2 туннель казып. Бул 3 километрден ашык болуш керек, азыр эсимде жок. Өтө чоң проект. Бул мамлекеттик деңгээлдеги чоң проект. Буюрса 28-жылы ишке түшөт. Ошондо 4000 гектардан ашык жер ишке түшөт экен. Охо, ошондой болуп калса, демек канча миңдеген адамдар иши менен камсыз болот да. Ошого чейин мен азыр өзүмдүн багымдагы гилас сынап атам. Ошол бактардан сыноодон өткөн гиластарды ошол жака тиге турган болсок, миңдеген адамдарыбыз миграцияга барбай калат, же Москвага барбай калат. Өзүбүз деле иш менен камсыз болот да. Ошол жерде кайнап интенсивдүү бакты кылып эле ошол жерде Кудай кааласа иште катыра беребиз. Андан кийинки проект туугандар. Кыргызстанда өзү 30 жылдан бери иш болуп аткан болсо, ушул эң чоң проект ушул эле болуш керек. Былтыр асфальт болду ошол. Андан башка көзгө көрүнөрлүк иш болгон жок. Дагы бир сүйүнүчтүү кабар. Ак суудан Кара Шородон тешип азыр Пүшкөт деген жайлоо бар. Ошого өткөрүп атат. Ошол деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикке келет. Азыр биз 1300дө турабыз. Ошондо 500 метр. Демек, мунан үстүндөгү окунанын жерлери биздин Аюкактан баштап бардыгы суулуу болуп калат экен. Демек, суу боло турган болсо, бизде чоң иштерди кылсак болот. Чоң бактарды кылсак болот. Ошол жерде чөптү, ошол жерден оруп алып, ошол жерге бактарды тегип, бала чакага ошол жерге мурас кылып калтырса болот. Ушундай туугандар, сиздердин да ушундай багыңыздар болсун. Багыңыздарда болсо, келип жыргап, эс алып, дем алып, ушундай бир иштерди кыласыздар да. Мен бул бакты кылып атканда, бул мен өзүмө Кудай кааласа пенсия кылам деген ниетим болгон да. Мына туугандар, бак Кудайыма шүгүр болуп атат. 2 жылдан бери мөмөсүн сатып атабыз.
сортторду да бир канча сортторду сынап жатабыз. Эгер жакшы сортторду, Түркиядан келген сорттор жакшысын сиздерге буюрса сунуштап турабыз. Сиздер менен Бага Сур Кыргызстан каналы болуп туугандар. Айтайын дегеним эле Кыргызстанда дагы ушундай иштер болсо деген гана тилек. Сиздер менен Бага Сур Кыргызстан каналы болуп тынч аман болуңуздар туугандар.